Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен Бердик Нурбу. Чебер колдор көрсөтүүсүндө бүгүн бел кур жасайбыз. Негизги керектелүүчү нерселерге бул материал кирет. Биз бул жерде кожаны алдык. Жанында кайчы, ийне, бор, сантиметр. Жанында ар түрдүү коздочу нерселер керек. Бул курга керектелүүчү. Анда эмесе баштадык. Бул жерде негизгисин 60 сантиметр кылып алабыз. Жанында 60 сантиметр кыркып болгон соң аны кыркып чыгабыз дагы. Экиге бүктөп. Жанда bunun формасын чийип алабыз. Негизгиси даяр болду. Ал эми узун кылып 1 метр узундукта узун поясын өлчөп алабыз. Жондугун 10 сантиметр кылабыз. Сумка сыяктуу болуп, чөнтөкчө болот. Биздин белдемчибизде илинип турат. Ушул сыяктуу болот. Буну да каалагандай өлчөмдө кылып алсаңыздар болот. Бул дагы ошол сыяктуу сумочкасы кичинекей, бир аз кичинекейирээк өлчөмдүү. Бычып бүткөн соң бул кездемелерди машинкада тигип алабыз. Алгач биз негизи болгон детальды тигип алабыз.
Тигип бүткөн соң аны аңтарабыз. Негизин бүтүп алган соң экинчи детальди тигип алабыз. Bunu da tигип алган соң аңтарабыз. Аңтарып алган соң бир жагын тигип алабыз.
Мынакей тигип бүттүк, эми өткөзүп көрөбүз. Мынакей достор, биздин белдемчибиз да даяр болду. Бул өзгөчө сумкалар менен. Анда эмесе тагып көрсөтөйүн. Мынакей. Бул өзгөчө жана ыңгайлуу болуп эсептелинет. Анткени өзүнүн да мындай чөнтөкчөлөрү бар. Буга каалаган буюмдарыңыздарды салып койсоңуздар болот. Буну ар кандай кийимдердин үстүнөн да кийсеңиздер болот. Мисалга алсак кофта же көйнөк. Бул образды толуктап турчу бир курал болуп да эсептелинет. Мынакей достор, биздин убакыт да соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.